Өзү менин оюм боюнча кадам өзү башынан эле туура эмес болгон. Себеби дегенде бул саясий өңүткө ооп кетилген. Ошол учурда Садыр башка нерсеге дагы коркунуч туудура турган жагдайга туура келип калган. Анткени себеби комтөр боюнча бул Садырдан далили менен айта турган бизге канча зыян келип аткандардын баарын какшап канча жылдан бери айтып далилдеп келаткан. Ошол комтөргө тиешеси бар адамдарга коркунуч туудуруп кое турган жагдайы бар болуп калгандыгы үчүн анын үстүнө баягы шайлоого дагы жакын болуп калгандыгына байланыштуу бир эле эмес, бир топ жагынан кээ бир адамдарга бул Садырдын мындай бир коркунуч туудуруп кое турган жолу болуп калганына байланыштуу муну жолдон алып кое турган бир шарт болуп калган. Ошол себептен саясий курмандыкка илинип калган да. Эми учуру келди, буюрса шайлоо өттү, жаңы президент келди дегендейчи. Ошон үчүн азыр мурда баягы кандай деп коебуз биз атайлаганды же бирөөнүн эме буйругу боюнча камалып калган болсо, азыр ошону карап эле чыга турган болсо, чындыкты эле баалашса, соттор караса эле Садырда эч кандай күнөө жок экенин, бул саясий буйрутма аркылуу отуруп калганы белгилүү болуп калат. Ошон үчүн Садыр бул азыр эле эмес, мурда эле боштондукка чыгыш керек болчу. Азыркы учурда Сооронбай Жээнбеков биздин президент адилеттүүлүк менен карапайым элди өзүнө бурууда да. Бул боюнча сиздин оюңуз кандай? Жана 29-майда боло турган сот деги эле Сооронбай Жээнбеков тараптан адилеттүү чечим кабыл алат деген ойдосузбу? Мына биздин азыркы учурда президентибиз өзгөчө ушул сот системасында канчалык туура эмес жакка бурулуп кеткендигине көбүрөөк көңүл бурулуп атат. Бул эми бул жерде, ал жерден мисалы президент эми мындай кылгыла, тигиндей кылгыла деп айтканга анын өзүнүн эмеси жок. Баягы президенттик андай укугу жок да, аны соттор өзүнүн укугу бар. Бир гана туура чечим кабыл алгыла, эгер туура эмес болуп калса, өзүңөр жооп бересиңер деп атат. Ошон үчүн туура жагына чечилет болуш керек деп ойлойм. Анткени абдан азыр жакшы учур жагдай туура келди. Соттордун туура эмес иштелип атканы буга чейинкиси билинип калды. Анан буюрса, мен ойлойм, бул Садырдай чыган жигиттерибиздин орду ал жерде эмес, бул кыргыз элинин арасында, кыргыз элине кызмат кыла турган сыймыктанган жигиттерибиздин бири.